Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Кутман күн, урматтуу көрүүчү. Сиздер менен Кайрат Door Life Media каналы. Бул сапар биз кереметтүү Туркияга бет алдык. Стамбул, Анкара, эски шехерде. Биздин мекендештердин жашоосу, Илгиликтери тууралуу. Кыялымдагы Туркия теле долбоорунда. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биз Туркияга келдик. Биздин мекендештерибиздин ийгиликтери тууралуу көрсөтүүлөр циклы Кыялымдагы Туркия сиздердин назарыңыздарда. Даярдык: Манас аэропорту, учак турбуленттик жана толкундоо. Ошентип тартуучу топ Бишкектен Түркияга бет алдык. Биринчи эле биздин багыт Стамбул болду. Стамбулдагы биздин мекендешибиз Ош облусунун кулуну, стоматолог-имплантолог, пародонтолог Ахмет Ибрагим болмокчу. Менден дайыма суташат да. Сиз каядык болосуз? Мен кыргызстандыкмын десем, бирок кыргызга окшобойсуз десем, мен айтып коем, мен турецкий кыргызмын деп коем. Буйрса Кудай кааласа кийин өзүмдүн туулуп өскөн жерим Кызылкыяда ачам деген ниетим бар. Атам бирок мен стоматолог болушумду көп каалайт эле. Бирок мен укпай койгон элем. İstanbul'da abdan sonun yaratılışı var İstanbul'un. Bizim Kırgızistan'da da sonun yaratılışta. Prirodası abdan son. Biz işte kechqurun taksavat qilib vaqt edim da, aqcha taush. Кереметти Турциядан, алыскы Кыргызстандан сапар артып, биз бүгүн Стамбул шаарына келдик. Биздин эң биринчи эле маегибиз, мекендешибиз Ахмет мырзанын клиникасынан башталды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Hoş geldinizler. Bugün klinikаны көрсөтүп берем сиздерге. Bu bizim vhod. Mына жерде полный неmelерибиз бар. Кире турганда бул жерден да дезинфекция кылып, анан кире керек ичкери. Клиника өзү 5 кабаттан турат. Анын астында лаборатория да бар. Өзү 5 кабат. Клиникага киргенде биз ушундай биздин немелердин сүрөттөрүн илип койгонбуз. Бул жер биринчи кабат. Бул жер 3D Dental Digital Академиянын кабаты. Биздин анын диагностик центр. Пациент келгенде ушул жерден башталат. Фотопротокол, рентгеновский снимок, томография ушул жерден башталат. Ушул жер биздин офис. Бул топлантı odası деп коебуз. Сотрудниктер менен ушул жерде тренинг өтөбүз. Студенттер менен, врачтар менен индивидуальный курс өтөбүз бул жерде. Андан кийин уже жогоруга чыгып операцияны карашат. Же ушул жерден отуруп эле мен жогоруда операция жасап атканымды ошол телевизордон көрүшөт алар. Онлайн. Онлайн. Мисалы үчүн кээ бирде болуп калат, 5-6 киши келип калат мисалы үчүн. Ошондо мисалы үчүн операцияга 5-6 кирсе болбойт да. Бирөө кирет, 5өө көрүп турат. Же экөө кирет, 3-4өө бул жерден мен жасап аткан нерсени көрүп турат, прямой. Бул биздин бухгалтериябыз. Ошол жерде кичинекей бухгалтерия бар. Merhaba. Kırgızistan'da okunan. Evet. Hazret. Bul yer foto stüdyo. Bul yer özgöçö bir bizim için öte çoğun bir manevi ege. Sebebi patsientler kelgende biz даже иногда врач пациентти кабыл алаардан мурда biz birinci portretный foto tartabız. Özlerinin standartları var. Andan keyin tişlerin fotosunu tartabız. Sebebi tiştin tüzülüşü, bettin tüzülüşüne de öte çoğun bir rol oynayıp da. Bu yer bizim rentgenovski kabinet, ili 3D tomograf деп koyuyoruz. Bu самый последний модель Planmeca 3D Max Plus деп koyuyoruz şu laboratoriyamız. Bu двухмерный изображение емес, трехмерный изображение кылат.
То есть пациенттин полный челюстүн биз көрө алабыз бул жерде. Бул пациенттин бетин дагы скан кылат. Пациенттин бети полностью скан кылып, ошо 3D модельде пациенттин сөөгүнүн калындыгын, качество кости, анан тиштин калындыгын полный көрөбүз. Себеби простой панорамный рентгенде көрүнбөй калышы мүмкүн да. 25% гана көрүнөт. Ама бирок бул жерде 100%га чейин биз бир кандай оорулар барбы, тиштин жана жаактын, беттин түзүлүшүн көрө алабыз. Бул Planmeca 3D Max Plus, самый последний. Türkiye'de 3 же 4 бар bundan. Türkiye boyunca. Biz bunu Finlandiya'dan alıp gelgenmiz. Bizde call center var. Call center degen oşo ihlas. Bu call center, ruhsaltırız bizi. Bu yerde spesialni bir Satürn'e oturan al tolga gelgen telefonlarga cevap beret. Türkiye'de kavatlar 0'dan başlanır. 0, anan 1, anan 2, anan 3, anan 4 olur. Bizde 1'den başladıksa bunlardan 0'dan başladı. Bu yerde sıfıra boyuzluk, dijital degen o sıfıra boyuzluk bulgamızdı. Sebebi hazır sıfıra menen hazır sıfır önlük batpay. O menen stomatologiyani birleştirip koyaldı. Bu kız kırılça söyleydi. Evet, Jaşlısın her deyip görüyorsunuz bizim Batkenski'de. Hayır. Evet. Kırgızca, Orusça, Türkçe söyledi. Bizim kız Türkçe, İngilizce mıhtı söyledi bu yerde. Daha Arapça söylegen nimelerimiz de var. Bu yerde doktor işlep durat hazır. Bu yerde bizim priyomluk kabinetimiz bol esepteler. Bu yerde. Bizim asistent. Komuzçu öte jagatmagam. Men komuz aябай жакшы көрөм. Siz özünüz bilesiniz Men komuzu bilmem, бирок азыр үйгө барганда көрөсүздөр, пианино бар. Балдарым өзүмдө пианинода ойнойм. Бирок өтө сонун жагатмагандар. Алыста жүргөн кезде угуп аябай бир неме аласың. Ушул кабинетибиз бул жерде тиш жасалат, протез кабинет деп коебуз. Бул жерде винир жасайбыз биз. Бул жерде винирдерди мисалы үчүн доктор микроскоп менен жасайт. Ошо мисалы үчүн под микроскопом жасайт. Бул да өтө важный бир роль. Себеби тишти 40 эсе, 35 эсе чоңойтуп көрсөтөт да. Самый главный ошо диагнозду туура коюш өтө важный нерсе. Бул жер менин кабинетим. Эки кабинет. Бул жерде консультация кылабыз биз. Пациенттин проблемасын, диагнозду коюп, андан кийин башка докторлорго бөлүп берем. По специализации ким эмне кылган бою, неме кылат ошого. Бардык пациенттердин өзүнүн сүрөтү бар. До, после. Даже биз имплант кылганда дагы полный сүрөткө тартабыз. Себеби булдарды мен кийин студенттерге өтөм да. Сабактарды. Ошондо биз живой эмне кылдык. Только китептен эмес, ошо китепти, теорияны практика менен кандай кылып кошсо болот, ошону үйрөтөбүз студенттерге. Ооба. Ар бир операция ошо видео тартылып, ошо сүрөт тартылат. Стилизацияны специально немеде кылып коебуз. Көрсүн деп да. Себеби бул жерде кандай мисалы үчүн красный зона бар, анан зеленый зона, ошо полный зонада көрсүн деп неме кыламыз, стилизация. Андан кийин дагы стилизацияны хирургиянын жанында кылганбыз. Операцияны бул жерде биз жасайбыз. Көбүнчө бул жерде имплантология, имплант операцияларды ушул жерде жасайбыз. Сөөгүктөрдү неме кылган операцияны ушул жерде жасайбыз. Андан кийин бул мисалы үчүн пациенттердин полный операция тартылат да сүрөткө. Полный ошо операцияны, любой кылган операцияны сүрөткө тартабыз биз. Сүрөткө и видеого тартылат. Ушул видеого тартылып аткан кезде ошо астын катты офисте бул жерден да көрөт, офистен да көрүшү мүмкүн. Бул жер биздин детский немебиз, көрөм болот.
Böyle polende yapacağız. Aslan bu yer ortodontiskiy kabinet. Bu yerda liner o'sha ortodontiya qilinadi. Bu yerda qilinadi. Ish jasaydi, protezlar jasaydi. Yo'q, bu yerda imенно ortodontiya tishlarni tuzatadi. Tuzatgan, ha. Жаңы чыккан. Breket. Breket. Жаңы чыккан. Ооба. Өзү каалаган учурда кийип, чечип Ооба. Ошол жерде. Bu yerda. Түшүнүктүү. Linerlarda ошол жерде. Bu yerda namoz qilgan nima? Yaxshi. Өзүңүздө 5 малына окуйсуз? Ооба. 5 мал окуйсузбу? Ооба. Намаз кылгандар ушул жерден намаз кылып, балдарын неме карашат, эме кылып чечет. Сүрөй аблова бизге тамак жасап берет. Бул жерде биз тамактанабыз. Тамак ушул жерде жасайт. Тамакты полный өзүбүз тамакты жасап, өзүнүн сотрудниктер ушул жерде неме жейишет да. 36 жаштагы Ахмет мырза Кызыл Кыяш шаарында төрөлүп, номер 2 орто мектебин бүтүргөн. Орто мектептен кийин Ош технологиялык университетине тапшырып, 3-курстан сырттан окуу бөлүмүнө которулуп, кайрадан стоматологиялык факультетке тапшырган. Ошо Стамбулга 2013-жылы келдим эле. Ошондо 2 балам бар болчу. Ошол келгенде эми биз байбир жаңы жерге келгенде билбейт экенсиң да мелерди. Ошо 2 жыл ошо денклик деген сынав болгон. Экзамен. Ошого даярданганбыз өтө катуу. Ал өтө кыйын бир экзамен өзүнчө эле. Ошол кезде мисалы үчүн saat 7'de çıkıp geç saat 12'de kelederek de ошондо bir neçe haftalap балдарды көрүп этелим. Кечкүн келгенде алар уктаган болот. Саар кетип атканда да уктаган болот. Ошентип 2-3 жыл өткөн да. Ошол келгенде биринчи переводчик болуп иштедим, котормочу болуп. Клиникада. Kotormacı olup 1-2 yıl işledim. Kotormacı olup işlеген кезде paraleline sınakadağın dayadançı болдum da. Oşol кезде keyin bir laboratoriya çıkıp kaldı. Oşo laboratoriyanı satıp aldım eli. Birok oşo laboratoriyadan keyin 3 yolu klinika açtık. Birok 3 öğüten 4 yolu klinika açtık. Birok 4 öğüten oyuzdağda bolgan emez. Oşo 4. klinikanı bir oşo şerik bolup açtım ele. Andan keyin oşo şerik menen keliş albay azırga açkan klinikan 5. klinika bolup eseptelet İstanbul'da. Birok oşo 5. klinikam Kudayga şükür азыр жакшы деңгээлде кызмат берип жатат. Тандооңуз Түркияга болот? Ооба, бирок мен ошо Ошто иштеп жүрчү элем өзү. Кийин бир пациентти дарылап, ошо пациент Түркияга келип, бир поликлиникага кирип калды эле. Ошо поликлиникада пациентти көрүп, ким дарылады деп мени ошо чакырды, ошондой келген. Анан сиз дайыма биринчи мекеним Кыргызстан, экинчи мекеним Түркия деп айтып келесиз. Албетте ошондо биз Kırgızstan'da sulup öskönбүз. Ата-энем de Kırgızstan'da azırga чейин. Ошондуктан Kırgızstan биздин как это киндик каныбыз дейби, ошо төгүлгөн жерде. Ошондуктан алыста жүргөндө дайым ошо Kırgızстанды эстеп жүрөбүз. Себеби биз менден дайыма суташат да. Сиз каядык болосуз? Мен Кыргызстандыкмын десем, бирок кыргызга окшобойсуз десем, мен айтып коем, мен Türeski kırgızım деп koyayım. Тарыхка кайрыла кетсек, 1944-жылы Ахмет Ибрагимдин ата-бабалары Кыргызстанга сүргүндөлгөн. Кең пейил кыргыз эли 15 миңдей түрк тилдүү мусулман калкты кучак тосуп алган. Кыргыз эли биздин ата-бабаларыбызды тосуп, ошо наны менен, суу менен бөлүшкөн да. Ошондуктан мен аябай ошо ыраазычылыгымды билдиргим келет. Себеби misal üçün başka жерге барганда, misal üçün ошондо тосуп албаслыгы мүмкүн эди. Себеби ал жерде вагондор менен кетип атканда көбү кырылган. Бирок бизде ошо мээримдүү кыргыз эли тосуп алып,
өзүнүн аны менен суу менен бөлүшүп бизге жардам берген да. Ошондуктан мен дайым алыста жүргөн кезимде ошо кыргыз элиме кантип жардам берсем болот, кантип салым кошуп ошо Кыргызстанды өнүктүрүүгө менин кайсы салымымды кошсом болот деп ойлонуп турам дайым. Ал эми Истанбулга Түркияга келгендин биринчи максаттардан бири Истанбул бул локациясы боюнча да центрда, ушул жерден көп иштер кылса болот деп ойлогом. Ошон үчүн Истанбулду тандагам. Мен ата-энем мисалы үчүн дагы эле Кыргызстанда жашайт. Мен Түркияны именно мен түрк болгонум үчүн эмес, Түркияда, Истанбулда, себеби Истанбул Түркиянын ичинде өзүнчө бир мамлекет да. İstanbul'dan mesela azır bizim klinikada 52 mamleketten patsientler gelip darlanat. Yani İstanbul'dan dünyaya çıkış oңоyrak. Kırgızстанdan gelgen patsientler bolobу? Ооба, албет. Аларга кандай Албет. Biz Kırgızstandan kelген пациенттерибизге 25% скидкабыз бар. Кичинесинен мектепте, институтта да жакшы окуп, аракетчилдиги менен айырмаланган каарманыбыз 6 тилде катыра сүйлөйт. Өзбек, араб, түрк, орус, англис жана кыргыз тилдерин жакшы өздөштүргөн Ахмет Ибрагим үчүн Стамбулдун дарбазасы кенен ачылган. İstanbul'a kelген адам биринчи тил билиш керек деп ойлойм мен. Ооба. Только түрк тил гана эмес. Мисалы үчүн орус тилин жакшы билсе, түрк тилин билсе, эки тил билген болот да. Түрктөрдө бир сөз бар. Алар айтат, bir til bir adam дейт да. Анткени сен эки тил билсең, эки адамдын ордун басасың. Үч тил билсең, үч адамдын ордун басасың. Төрт тил билсең, төрт адамдын ордун басасың. Ошондуктан мисалы үчүн мен Истанбулга келгенимде ошо тил билгеним өтө мага жардам берди. Себеби мен бир өзүм төрт адамдын ишин жасайт элем да. Ошондуктан Истанбулга келерден мурда ошо тилдерди жакшы үйрөнсө, İstanbul'da көбүрөөк жана тезирээк өнүгөт. Ар бир ийгиликтин артында кыйынчылык турат демекчи, натыйжасы жемиштүү болуп, учурда Ахмет Ибрагим заманбап жабдыктар менен жабдылган эң күчтүү санариптик стоматологиялык клиникада жогорку деңгээлдеги адистер менен чогуу иш алып барат. World Islamic Health Union уюмунун мүчөсү, Чымкенттеги лазердик инновациялык лабораториянын, Digident жана 3G академиясынын жетекчиси жана негиздөөчүсү. Бүтүн кыргыз элиме, кыргызстандыктарга салам айткым келет. Андан тышкары ата-энеме, ушул деңгээлге жеткирген элиме, мугалимдериме, адамдын түзүлүшү үчүн көп факторлор керек экен. Анын ата-энеси, туулган өскөн жери, коңшулары, окуган жайы, ата-энеси мен үчүн ошо чоң салымын кошту деп ойлойм. Кыргызстандын өнүгүшүн абдан тилейм. Азыр Кудайга шүгүр өнүгүп жатат. Биздин эл жакшы меймандос эл. Ошо элибиз мындан кийин дагы жакшы жашап, жакшы нерселерге жетишин каалайм. Кыргызстан, Кызылкыя, салам. Урматтуу Ахмет мырза, биздин долбоорго катышканыңыз үчүн чоң рахмат. Атайын келип ушул Түркиядагы биз менен чогуу биргеликте долбоорго катышып, кыямдагы Түркия долбооруну биз үчүн, мекендештер үчүн жакшы өзүңүздүн кеңештериңизди айтып бергениңиз үчүн ийгиликтерди каалайбыз. Анан биздин ушул долбоордун атынан кичинекей белектер кабыл алып коюңуз. Ал эми бул Авангард курулуш компаниясынан. Тамам. Рахмат. Kıyalımda Türkiye.